куруп баштаганбыз. Курулуш министрлигинде атайын бөлүм бар. Ооба. Жер кыртышын изилдеген, нымдуулукка жооп берген, жердин астынан чыгып кеткен сууларга, саркындуу сууларды караган атайын адистешкен бир бөлүм бар. Курулуш министрлиги жагынан алардын айткан сын пикирин четке кагылды. Ушу дренаж системасында куруу боюнча тапшырмалар берилген жана атайын пландар түзүлгөн. Саз да. Бутуң менен бассаң батасын жөн элечи. Ошондой жерге мисалы салынып баштады да. 25 кабаттуу имаратты саздак жерге курдуңар. Саздак жер. Жери саз. Казсаң суу чыгат. Демек Москва сыяктуу мегаполистер үчүн бул суу чыгып кеткен нымдуу жерлерге 45 этаждык имараттарды куруу жаңылык эмес экен. Кут курулуш компаниясы буга чейин ошондой дренаждык система менен үй курдубу, курбадыбы? Чыгым көбөйт дебедиңерби? Ошол батирлердин баасына таасир эттиби, этпедиби? Мамлекет өзүнүн 100 миңдей элинин укугун тепсеп койбойт. Ассаламу алейкум урматтуу достор, көптөгөн тыныгуудан кийин Рухология подкасты сиздер менен бетме-бет кездешип отурабыз. Биз сиздерди аябай сагындык, ойлойбуз сиздер дагы бизди сагындыңыздар деп. Урматтуу достор, Рухология подкасты дайыма коомдогу бир көйгөйлөрдү, жашоосу өрнөк болгон бир маселелерди, темаларды алып чыгат. Бүгүн дагы өзгөчө бир чыгарылышыбыз менен алдыңыздарга келип отурабыз. Бүгүн дагы өзгөчө бир тема менен, маселе менен алдыңыздарга келип отурабыз. Тагыраагы коомдо учурда жаралып аткан орчундуу, көйгөйлүү сыяктуу көрүнгөн, бирок маңызында, маанисинде жөнөкөй бир маселени сиздерге дагы тереңирээк, деталдуу турда түшүндүрүп берели деп чечтик. Өзүңүздөр байкагандай, учурда Алтай шаарчасынын курулушу жүрүп жатат. Ал жерде курулуп аткан кезде ошол чукурдан, башкача айтканда котловандан суу чыгып кетип, коомчулукта бул жерге имарат курса болобу, болбойбу, эмне бул жерден ушунча киши үй алды, алар баарынын укугу тепселенип калабы дегендей суроолор жаралып атат. Ошол суроолорго учкай жооп берели деп атайын бул тема боюнча суроолорубузга так даана жооп бере ала турган, бул маселе боюнча кабардар болгон, атүгүл ушул жаатта адис болгон адамдарды чакырдык. Анда эмесе дароо конокторго өтө берели. Кут курулуш компаниясынын сатуу бөлүмүнүн башчысы, мүдүрү Сыймык Таштанбеков. Сыймык, кош келиптирсиң. Алейкум салам. Ал эми ошол эле Сыймыктын жанында отурган биздин инибиз, досубуз Бекболот Анапия уулу, куруучу инженер. Мында болду да, Сыймык. Мен өзүм ачык эле айтайын азыр. Алтай шаарчасынан үй алгам. Сенден алдым окшойт, а? Үй алдым. Буюрса 2 жылда 1 бөлүгү 5 жылда бүтөт деп айтылып атат, а? 4 жылда. Мен үй алдым азыр. Анан кийин азыр социалдык тармактарды карасам, тиги котловандан суу чыгып кетиптир. Бул эмне болот, кандай болот? Эмнеге үчүн суу чыгып кетти? Ал жерди курардан алдын билбей калдыңар беле? Эмне болду ушул маселе боюнча? Кандай деп жооп бере аласыңар, Кут курулуш компаниясы? Бул маселе боюнча азыркы учурда социалдык тармактарда кызуу талкуу болуп атат эми. Анан негизинде дээрлик 70-80% бул объектибиз ушу күнгө чейин баардыгы сатылып бүткөн. Эл деле кабардар, ушу ноябрдын ортосунан сатып баштаганбыз. Анан бул сиз берген суроодой бул жерден жер кыртышы, ал жерде шаардын ылдый жагында, түндүк тарабында жайгашкан. Бул райондордо негизи эле биздин шаардык тургундарыбыз, элибиз билет, ал жер ушундай нымдуу. Алтай шаарчасы кандай шаарча? Эмне болгон долбоор? Кандай бир долбоор? Ал жерде канча имарат курулат, канча батир болот ал жерде? Ошону бир кыскача айта кетсең. Бул негизи Алтай турак жай комплекси. Азыркы учурда буга чейинки, мындайча айтканда, тарыхта эң чоң масштабтуу проект. 234 гектар жерде 1500ден ашык бул үй түшүп атат. Имарат. Имарат 5 кабаттуу үйлөр, андан тышкары 5 мектеп, 6 бала бакча, мектепке чейинки даярдоочу, андан медициналык пункттар жана башка социальный проекттер. Анан 35 гектар жерге парк курулуп атат. Ошол жерде объект боюнча кыскача айтсак 2 этап менен курулат. Бул масштабдуу болгондуктан биринчи этап
ошо 2,5 жылда 2028 жыл 2-кварталда бүтө турчу проект. Буларда ошол 40% буларды ошо баштапкы төлөм 500 000 сом менен сатылды. Калганын 5 жылга бөлүп бердик. 2,5 жылда буюрса колдоруна тапшырабыз. Анан экинчи этап бул 3-4 сектор деп бөлүнгөн. Бул жер болсо 6 жылга бөлүп төлөө менен берилди. Баштапкы төлөмү жок. Бүтүшү ошо 2030 жыл 2-кварталда, бул 4 жылда бүтүп беребиз деп сатылды. Учурда алды төлөп атышат. Аркасы ошол аз-маз квартиралар бар, аларды келип алгандар бар. Жайгашкан жери бул шаардын түндүк батыш тарабында аэропортко кетип аткан Фучка көчөсүнүн уландысы Васильевский тракт деп айтылат. Ошол жакта шаар бүткөндө, пригородный бүткөндө ошол Фуч көчөсүнүн оң жагында жайгашкан. Мечиттин маңдайында. Ооба. Сол жагында буга чейинки биздин Түндүк 1 деген кичи районубуз жаңы базар салынып атат, жаңы автобекет салынып атат. Ошонун үстү жагында Түндүк 1 деген кичи район. Ал жерде да 15 гектар жерге 63 блок салынып атат. Акыркы буюрса ушул жылдын 2-3 квартал тапшырылат. Анан бул жерде негизи биз алып аткан кардарларыбызга бардыгын эле биз өзүбүз да кабардар болчубуз. Ушундай нымдуу жер, бул жерде шаардын саркынды суулары ошол жактан чыгат, жерди бир аз касканда суу чыгат экенин баардыгыбыз кабардар болчубуз. Ошого жараша чечимдер менен курулуп аткан. Муну биз сатып атканда дагы колдон келишинче кардарларыбызга айттык, бирок баягы аябай ажиотаж болуп мындай болгондуктан көбүнчөсүндө онлайн түрүндө оформление кылганбыз. Анан түшүндүрүп жетишкенбиз. Азыркыга чейин ошолордун баардыгына жеке чалып түшүндүрүп айтып, анан кол койдуруп договорлорун алып атышат. Договорлордун келишимдерин азыркы учурга чейин берип атабыз. Адашпасам бир 2-3 күндүн ичинде эле сатылып кетти батирлердин басымдуу бөлүгү. Басымдуу бөлүгү дээрлик көбүнчөсү ошол ашып бир жума десек болот. Бир жума ичинде сатылып бүттү. Просто келген элдин агымы көп болду да. Себеби буну буга чейин да айтып чыгарганбыз, айтылган 2 жылдан ашык, 2,5 жыл болуп калды. Күтүп аткан элдер ошол 2,5 жылдан бери күтүп аткандар бар болчу. Биздин буга кайсыл жерде объект башталбасын, ошо баштапкы төлөмү жок, ушундай минималдуу баштапкы төлөм менен башталса айтып кой деген кардарларыбыз кезекте турган. Демек, курулуш башталаардан алдын, долбоор башталаардан алдын ал жерден сууга жакын экенин, жер кыртышынын нымдуу болгондугун жана котлован газда суу чыгаарын билгенсиңер. Ооба, билинген. Анан бул курулуш министрлигине караштуу департаментинен атайын чечимдер чыгарылган, алдын ала изилденген. Ошого жараша бул жердин өзүнүн жер кыртышына жараша атайын чечимдер кабыл алынган. Мындайча айтканда дренаждык система деп коет. Дренаж система менен 5 этажга чейин курууга боло турган бизге чечип, кантип курушубузду көрсөтүп берген. Биз ошонун негизинде курулуш иштерин баштаганбыз. Демек, бул сыяктуу бир долбоорлор деги эле курулуш тармагы баарыбызга белгилүү, атайын уруксаттын негизинде, атайын сертификаттардын негизинде курулат. Ошол сыяктуу жанагы нымдуу жер үчүн дагы, жердин астынан чыккан суу үчүн дагы өзүнчө бир өзгөчө бир уруксат алгансыздар. Уруксат алынган. Мунун курулуш министрлигинин атайын сайтында да чыкты. Бул бизде соц тармактарга да жооп берди. Эмне деп, ал жерде ошондой үйлөрдү куруш үчүн өзүнчө инженердик геологический изилдөө болгон. Ошол жер кыртышын изилдеп, ал жерге кантип куруш экенин, куруп тургандыгын алар бизге чечим чыгарып берген. Ошол чечимдин негизинде биз курабыз. Куруп баштаганбыз. Курулуш министрлигинде атайын бөлүм бар. Ооба. Жер кыртышын изилдеген, нымдуулукка жооп берген, жердин астынан чыгып кеткен сууларга, саркынды сууларды караган атайын адистешкен бир бөлүм бар. Инженерный геологический изыскание деп коет. Ошо биринчи ошо изилдеп чечим чыгарып беришет. Анан сейсмологиялык жактан атайын чечимдин негизинде кандай көрсөтүп берсе, биз ошондой курушубуз керек. Дароо ушул жерден эле суроо келди. Илимдер академиясынын сейсмология институтунун дагы адистери тарабынан бир сөздөр айтылды. Ооба. Бул боюнча кандай дейсиздер? Тиги министрликтеги сейсмология институт башка, академиядагы институт бул башка. Илимдер академиясында сейсмология институту болуп атат. Булар болсо
негизи булардан уруксат алуу же булардын макулдугун алуу деген атайын талап жок. Академиядагы. Ооба, талап жок. Муну министерстводон өздөрүнөн деле уксак болот, билсек болот, уже чыгып атат. Анан алар ал жерге ошондой кандай чечим менен курула тургандыгы, кандай система менен курула турган, кандай чечимдер кабыл алынгандыгы тууралуу маалыматы жокпу, барбы билбедик. Негизинде негизи болуш керек эле кабары, себеби буга чейин азыркы жаңы шаардын башкы планы, то есть генеральный план деп коет. Ошо генеральный план жаңы иштелип чыгып атат. Иштелип чыгып, могу 25-декабрда акыркы талкууга киргизилип, анан уже кабыл алынып атат акыркы жерде. Ошол жерде дагы бул биздин Алтай шаарчасы жана Түндүк микрорайонуна жайгашкан аймакта 5 кабаттуу жашоочу үйлөргө курула турган атайын арналган. Ошол жерде арналып белгиленип турат. Долбоордун ичинде. Долбоордун ичинде, генералдык пландын ичинде бар. Муну алар буга чейин кабар болуш керек эле. Элерде алардын мындайча айтканда сын пикири болгон болсо, анда ошол градостроительство деп коет, мэрияга караштуу шаар куруучулар бар. Ошол алар атайын департамент өздөрү ошолорго кайрылыш керек болчу. Бул жерге эмнеге куруп атасыздар, сейсмикалык жактан туруштук бербейт депчи. Алар полностью баардыгы жалпы жонунан чечилип, ал жерге отургузулуп, генеральный планга чечим кабыл алынып, иш башталгандан кийин булар кийин сын пикири чыгарылып атат. Бирок курулуш министрлиги жагынан алардын айткан сын пикирин четке кагылды. Ошол эле жерде суунун көлөмүн азайтуу боюнча жана ошондой эле чыккан сууну кайра кетирүү боюнча атайын инженердик технологиялар да көрсөтүлгөн. Анын ичинде ушу дренаж системасын да куруу боюнча тапшырмалар берилген жана атайын пландар түзүлгөн. Бул жерде эч кандай маселе жок. Ал эми жанакы айтылып аткан нерселер боюнча биз туура эмес маалыматтарды таратпоого дагы ушу курулуш министрлиги тарабынан биз чакырып кетет элек. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Бул эми расмий жагы. Албетте биринчи кезекте расмий айтып кетет, бирок ошол эле кезде түшүнүктүү болсун үчүн практикалык жана теориялык жагын да ачыкташыбыз керек. Бекболот, сен өзүң кайсы окуу жайды бүтүрдүң жана адистигиң кайсы тармакта, ошону кыскача дагы бир айта кетсең, себеби мен тааныштырып атканда куруучу инженер деп эле койдум сени. Ассаламу алейкум дагы бир жолу. Чакырганыңыздар үчүн рахмат. Өзүмдү тааныштыра кетсем, атым Бекболот Анафия уулу. Өзүм негизи кесибим боюнча Ош курулуш коллежин бүткөм. Андан кийин Ош технологический университетинин ПГС факультети. ПГС болгондо ошондо? Промышленное гражданское строительство. Ош технологический университетинин ПГС бөлүмүн. Промышленное гражданское строительство деп коет, ошону бүтүргөм. Өзүмдүн жумуш жолум биринчи ошол Ошто конструктор болуп баштагам. 2016 жылы 1,5 жыл иштеп, андан кийин ошол Москвага иштеген кеткем. 2018 жылдан 2024 жылга чейин ошол Москвада иштегем. Жакшы, Бекболот. Ошондой котловандан суу чыгып кеткен жерге практикалык, теориялык жактан үй курса болобу, болбойбу? Курула турган болсо, ал жерге кандай чаралар болуш керек? Канчалык кооптуу же кооптонууга негиз жокпу? Адис катары. Бир жерге бир үйдү куруу да, ал жерге курса болобу, болбой эмес, ал жерге кантип куруу деген маселе да. Башкача айтканда ошол геологическое изыскание деп коет. Ошо геологдордун берген чечими кандай ыкмада куруш керек, ошол нерсе да. Ошолордун чечимине карап курулуп кетет да. Биздин практикабызда негизи Москвада ошол инженер болуп иштеп жүрдүм. 6 объект бүтүрдүк. 6 объекттин бүт баарында тең дренаждык система да. Ошол Алтай шаарчасы сыяктуу эле акыбалы ал жерде дагы. Москванын жери местность саздуу. 1 метр казсаң, кээки жерлер казбасаң деле өзү мындай суу былчылдап турат да. Ошол жерге биринчиден долбоор даярдалат. Ал долбоордун ичинде ошол геологический изысканиянын чечими болот да. Мындай. Бул Москвада кайсы жашай турган үйлөрбү же эмне болгон объекттер курулду? Москва тууралуу айта кетсем, эң биринчи ошол 2018 жылы биз торговый центрден баштаганбыз. Метро Саларияда торговый центр салабыз деп, мен ал жакта техник болуп жумушумду баштагам. Главный инженер бар болчу, ошонун жардамчысы катары.
Ал жерде биринчи баштаганыбызда территория аябай чоң, 16 гектар болчу. Зданиянын өзү 8 гектар. Торговый центр. Интернеттен издесек да чыгат. Торговый центр саларыз деп аябай чоң. Ал жер метрону бириктирип турат. Жер болсо Саздак. Алтай шарчасын көрүп келдик, ошол сыяктуу да. Ал жактан дагы бир эмерак десек болот да. Саз десек болот. Москванын нымдуураак саз да. Бутуң менен бассаң батасын жөнүнө элечи. Ошондой жерге мисалы салынып баштады да. Биз эми куруучубуз да, биз ошол геолог ошолордун решениясына берген чечимине проектке карап туруп ишти жүргүзөбүз да. Ал жерде проектте ушундай дренажный системалар каралган да. Ошол 6 объектти курдук дедің да. Бирөөсү ошол маркетке, на? Кийинкилери кандай немелер болчу, имараттар? Канча этаж болчу ошол кечес маркетте? Торговый центр аянт боюнча 8 гектар, а бийиктиги боюнча 4 этаж болчу. 4 этаж. Бирок колонналар аябай бийик аяктыкчы, башкача да. Башкача проект. Колонналар бийик болгон үчүн, мисалы 5 этаждан да жогору здание десе болот анычы. Бүт территориясына ошол дренажный система каралган да. Ал эмне үчүн? Ошол участоктун ичиндеги зданиянын фундаменти, бүт ошолорду суу тийгизбей, ашыкча жанагы сууларды, нымдуулукту сыртка чыгарып кетиш үчүн, ошол участокту мындай кургак кармап бериш үчүн бир даярдалган бир проект чечим. Ошондой десек болот. Андан кийинки объектибиз бульвар Рокоссовский метродо 25 кабаттан турган. Ар кандай өрөйүндө 9 этажы бар. 25 кабаттуу имаратты Саздак жерге курдуңар. Саздак жер. Жери саз. Казсаң суу чыгат. Ал жерде Алтайдыкындай эле. Ошондой. Ал жерде деле ушул система. Ошол эле чечим. Котлованды казасың, казгандан кийин дренажды монтаждалып чыгышы керек да. Дренажды орнотуш керек. Кийинки объекттер? Андан кийинки объектибиз Национальный космический центр имени Хруничева деп метрофилияда курдук. Ал жерде 47 этаж башнясы бар. 47 этаж. 47 этаж башня. Ал Роскосмостун штаб-квартирасы. Ошол жерде биз 12 этаждан 10 этаждан 10 блогу бар. Ошол блокторду алганбыз. Ал жерде деле ушул. Ал негизи Москва река бар. Москва реканын боюнда эле 200 метр суу чыгып турат да. Ал жерден дагы ушул системалар. Бүт периметр, зданиянын периметри боюнча дренаж системасы болгон. Түшүнүктүү. Эми дренаждык системаны учкай айтып өттүң, мындай деталыны баягы биз түшүнө турган карапайым калк жөнөкөй ошол курулуш инженерия тармагынан кабар болгондорго бир түшүнүктүү айтып берсең, бул кандай система, эмне болгон система, дренаж деген эмне деген? Дренаж деген мындай жалпак тил менен айтканда, бир Саздак жер болсо, ошол жерди кургак кылып кармап берүүчү, ошол жердеги сууну алып чыгып кетүүчү, суусуну сыртка алып чыгарып кетүүчү бир система деп койсок болот да. Мисалы бир участок бар. Ал жер саз. Ал жерди мындай кургак кармап туруш үчүн топурактын составында суулар бар да. Ошол сууну сырткарга алып чыгып кетиш керек. Ал участок ар дайым мындай курук, жашоого ыңгайлуу же колдонууга ыңгайлуу бир эмени сактап кармап бериш үчүн. Кантип алып чыгып кетет? Жана немеси? Системасы, иштөө системасы. Алып чыгуу системасы мындайча, геологдор берди чечим, ага карата проектировщиктер проектин түзүп берди. Ошол проекттин ичинде ошол немер болот да. Колодецтер казылып 4-5 жерден, же проект объект чоң болсо, здание чоң болсо, ошого салыштырмалуу канча жерден колодец казыш керек болсо казылат. Фундаменттин уровенин ылдыйраак боюнчачы. Ылдыйраак казылат, фундаменттин жанынан казылып, колодец казылат, чтобы карап туруш керек да. Кандай не. Ал колодецтер труба менен улаштырылып, уклон берилет. Анан кайсыл жака суу чыгарылыш керек, ошол жака карата уклон берилип чыгарылат дагы. Негизи ошондой да. Ошондо жанагы имарат курула турган аймактагы сууларды атайын ылдыйлатылган труба менен агызып туруп бир чукурга куюу берет экен. Ошондой. Москвада эми ливневая канализация деп коет. Ошол атайын трубалар бар, чоң. Ошол жер кыртышындагы сууларды агыза турган атайын канализация. Бизде барбы, жокпу андай трубалар? Бизде негизи мен угушум боюнча ушул бар экен эме жактачы. Как раз Алтай куруп атат го, ошол жактарда бар деп уктум мен. Алтайдыкы кандай болот ошондо? Алтайдыкы деле ушул системабы? Алтайдын проектисине кечегесинде объектке барып көргөнбүз.
ал жактын инженер менен көрүшүп проектин көргөм. Дренаж проекти жасалып тур аяка. Керек нерсе да бул здание үчүн. Бизде могу мен өзүм окуттан болом. Бизде Арал деген айыл бар да. Биздин айылдын этек жагы. Аралда Зауыр деп койчу. Завир деп коет. Ошо айылдагы суулар бүт агып барып туруп ошо куюлат да, өзүнчө бир чуңкур камыш өскөн. Суусу туп-тунук, анан кийин баягы кээде баягы серпел келгенде дарыянын суулары булганып калчу да. Бир суу жок болуп калганда ошонун суусун алып иччү элек. Азыраак чыгат, бирок суусу аябай даамдуу, туп-тунук, сонун бир азыр ойлосом артезиан суулар окшойт. Аны медиктер санэпидемстанция чечим берген эмес, билбейм, аны айта албайм. Мен баягы жеке практикаман айттым да, кичине кезде ошонун суусун иччү элек. Демек ошол Завыр системасы дренаждык системасынын бир алгачкы этабы, башкы этабы десек болот экен да. Биздин технология, азыр эми технология өнүгүп кетти. Турбалар современный, заманбап турбалар менен, КВДСтер менен өзүнчө проект жасалып чыгарып атпайбы? Эми ал система мурун биздикилер колдонгон экен да, ошондой кылчу. Эми үлүштүк жерде деле колдонор да, бир бурчуну казып койгон чукур кылып. Үлүштүк жердеги ошол суулар, нымдуу суулар ным болбой чыгып кетишин ар жакачы. Ошол жака сиңип кеткен, Ошол жака сиңип кеткен, жерди пайдалана бересиң да. Ошонун азыркы заманбап көрүнүшү деп койсо болот да. Инженериянын жаңы бир баскычы, тепкичи. Ал өзүнчө бир проект болот да. Биз зданиянын бир дизайнын чыгарабыз го. Анын монолити бар, ал өзүнчө конструктивный часть деп коет. Демек Москва сыяктуу мегаполистер үчүн бул суу чыгып кеткен нымдуу жерлерге 45 этаждык имараттарды куруу жаңылык эмес экен. Жаңылык эмес. Эми каалайбызбы, каалабайбызбы, курулуш тармагында бизден алдыганча алды да. Туурабы? Москваны түшүндүк. Могу Бишкектин деңгээлинде ошондой нымдуу топуракка же болбосо суу чыгып кеткен жерлерге ошол сыяктуу имараттар курулганбы? Сайыз убагындабы же андан кийинки убактардабы? Жана айтып өткөндөй, ошо Алтайдын терек чекесинде жана эмен бар дедикпи? Дренаж системаларынын суулар чыгарылган жерлер депчи. Ошол жактарда, айылдарда, ошол жакта жашаган эмелерде, мисалы жанагы объезднойдун ар жагында пригородный, ошол жакта Манас айылы бар. Ошол жактарда эми дренаж система десек болот. Алар казып туруп, бир чукур казып, ошентип колдонушат экен. Ошондой жасашкан экен. Же болбосо Манас аэропорту. Ооба. Манас аэропорту ал заманбап болушу мүмкүн. Бирок жана жер үйлөрү бар го. Саздак жерлерин мындай бир багыт берип, ошол жер астындагы сууларгачы бир чукур казып, ошондой эмелер колдонгондор бар. Бирок азыркы заманбап эме менен эмес да. Өзүнүн турбалары бар дегендейчи. Азыркы заманбап технология менен эмес болушу мүмкүн. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Кут курулуш компаниясы буга чейин ошондой дренаждык система менен үй курдубу, курбадыбы? Же бул Алтай шаарчасы биринчи долбооруңарбы дренаждык система боюнча? Кут компаниясы курган үйлөрдөн ошол районго курулуп аткан бул 3-чү проектибиз. Бул Алтай 3-чү долбооруңар? 3-чү долбоор. Бул ошол эле жана эл айтып аткандай жибек жолунун же болбосо Бычканын ылдый жагы, Чокчуй каналынын ылдый жагында курулуп аткан биздин 3-чү проект. Биринчи проектибиз бул Кут парк жилой комплекси, турак жайы. Бул турак жай 2022 жылы проект башталып, жанагы социальный проект болуп, эконом класстагы мугалимдерге, медициналык кызматкерлерге жеңилдетилген шарттар менен 5 жыл, 6 жылга баштапкы төлөмүн жогок кылып, ошол объектибизди ошол учурда сатканбыз. Жайгашкан жери Манас 201 дарегинде, Манас көчөсү, тагыраак айтканда Турузбекова ылдыйга бүтүп, ошо Бычкадан өткөндөн кийин, Бычканын ылдыйында азыркы Боталиева көчөсү, Боталиева парк бар. Парктын үстүндө жайгашкан, Васильева менен Боталиева көчөсүнүн ортосунда. Бул жер Көкчетавский деп коет, үстү жагы. Бул жер ошол 2 гектарга жакын жерге 5 кабаттуу үйлөрдөн 18 үй блок түшкөн. Жалпы ошо 700гө жакын квартира. Азыркы учур бул 2024 жылы биз колдонууга бергенбиз. Азыркы учурда элдер ремонт кылып бүткөндөр баардыгы жашап атат. Учурда
жылуутуу системасы, суу, баардык коммуникация берилген. Элдер жашап атат. Элдер жашап атат. Ошол жерде 5 кабаттуу, андан тышкары цоколь этаж бар, минус биринчи. Ал жакты дагы башында куруп атканда чындап ал жерде эми баягы 600 квартира болуп, кут анча көп масштабтуу таанылык болгондуктан мынчалык көп жайылган эмес. Ал жакта да ошондой эле котлован казуу учурунда суулар чыккан. Бул жакта да ошо дренаждык системаны, Бекболот айткандай дренаждык системаны колдонгон. Бирок чындыгында ачыгын айтсам, мен ошол кезде мен дагы сатканмын ал жерге, клиенттерге муну түшүндүргөнбүз, бизге инженерлер, архитекторлор түшүндүрүп берген. Бирок чында ойлонгонбуз да кантип сууга курулат депчи. Себеби тарых боюнча ошол жибек жолунан ылдый СССРден кийин курулушту кылган, көп кабаттуу үйлөрдү кылган, эми көбүнчө 3 этаж курушкандар болгон, бирок ошондой 5 этаж же болбосо чоң турак жайларды, көп паттирлүү домду биз курганбыз. Демек, биздин курулуш компаниясы. Суверендүүлүк алгандан кийинки доордогу биринчи жолу ошол Бычканын ылдыйында нымдуу топуракка, суулуу жер кыртышына биринчи жолу Кут курулуш компаниясы имараттарды курду. Ооба. Ошондо ошол жерде жашагандар, биз жак суу кантип курасыңар деп көп келгендер болгон. Биз дагы бирок ойлонгон, мен өзүм дагы ойлонгом кантип курулат экен, кандай болот экен. Барсаң чындап казып, көнүмүш адат эмес да ал жер. Бирдеги андай тема көргөн. Буга чейинки объектилерибиз өйдө жакта болгон, андай суу чыкты деген маселе болгон эмес. 4 метрге чейин казылган. Тиги жер бир аз казгандан кийин чыккан. Анан муну ошол башында дренаж системаларды бизге түшүндүрүп, ар бир домдун араларынан анан закрытый жабык дренаж деп ошол жерде бир канча метр ылдый казып туруп, ошо трубаларды жайгашып, анан колодецтерди коюп, топтоп, анан ошол жердин айланасында ачык дренаж деп бар болчу. Ал мурунтан бизге чейинки эле ошол жерде жайгашкан объекттин сыртында бар экен. Ошол жактарга агызып чыга турган кылып жасап чыгышкан. Учурда ал жер эч кандай кече дагы көрүштү окшойт, Бекболоттор менен тартылганда барып цокольный этажда дагы магазин иштетип атат. 1 жылдан бери эч кандай нымдуулук байкалган эмес. Ооба, дренаждык система кылгандан кийин дагы гидроизоляция деп коет. Суунун өтүп кетпеш үчүн сөзсүз түрдө бетондун ылдыйкы катмарын сөзсүз гидроизоляция кылат. Сууну өткөзбөйчү атайын каражат. Изоляция болот, бул сөз. Кийинки долбоорлор 3 долбоор. Кийинки долбоор мына биздин Түндүк бир кичи шаарчасы, микрорайон. Бул ошол эле биздин азыркы Алтай шаарчасынын батыш жолдун сол жак тарабында, батыш жагында, Кыла жагында дагы ылдыйраак жагы. Бул ошол жерде шаардык чоң автобекет курулуп атат. Автобекеттин үстүндө жаңы базар курулуп атат. Базардын үстүндө торговый центр, соода борбору. Соода борборунун үстүндө биздин 15,5 гектар жерге 6 этаждуу, ал жерде 5 этаж мансард менен, андан тышкары цоколь бар. 6 этаждуу биздин Түндүк бир турак жай курулуп аткан. Бул негизи проект долбоор 2024 жылы бизге өткөрүлүп берилген Кут курулушка. Анан 2024 октябрда иш башталган. 2025 биз июндарда сатып баштадык ал жерде. Июнь-июль айларында сатып башталып, сатылып бүткөн. Ал кезде ал жактын ошол дренаждык система менен суулар кургатылып, нолевой этаждар, подбетонкалар куюлуп, кээ бир этаждар 1-2 кабатка чейин чыгып калган учурда биз аны сатып баштадык. Буюрса ушул 26 жылдын 2-3 кварталы ал жакты колдонууга беребиз деп даярданып Ошондо жатат. бир жанында Ош базар, Базар Ош базар деп айтылат. Ош базар автобекетти дагы Кут курулуш компаниясы куруп атабы же башка компания куруп атабы? Подрядчик болуп базарды куруп атат. Автобекетти билбейм бирок. Анан берки үйдү болсо өзүбүзгө тиешелүү эле. Андан кийин биз могул жылдын ноябрь айында, 25 жылдын өткөн жылдын ноябрь айында бул Алтай шаарчасы башталды. Буга чейин, ал башталганга чейин көптөгөн жолу жанагы айтып өткөндөй изилдөөлөр жүргүзүлүп, анан курулуш министрлигинин приказы менен ал жер башталды. Ачылышына биздин 20 ноябрь күнү ажообуз, мамлекет өлкө башчыбыз барып ачып берди. Демек бул мамлекет башчы өзү катышыптыр. Бир катар атайын жооптуу ошол курулуш жаатындагы адистери, министрликтер, атайын органдар келип баары катышты. Мен дагы көрдүм ал жерде.
эми ошончолук чоң иш чара болуп аткандайын жанагы суу чыкканын баары билишкен. Эми бул баягы жөнөкөй бир кичинекей бир үй эмес же неме эмес килтейген бир микрорайон болот. Ооба, эскерте кетсек, ал жерде жана айтып өткөндөй 1,5 миңден ашык блок, 35 миңдей 35 миң батир. 35 миңдей батир. Эгер ар бир чоң батирде масштабтагы курулуш деле могу Союз кулагандан бери биринчи жолу курулуп атат Кыргызстанда. ар бир батирде 2ден же 3төн киши десек, бир жагы 100 миңге жакын 100 миң кишинин жашоочу жашайт деген сөз да. Ал бул азыр мамлекет чындап баардык нерсени көзөмөлдөп атат, текшерип атат. Мындай кичине бир нерсеси болсо дагы мамлекет аябай катуу көзөмөлдөп байкап атабыз. Азыр чоң нерсени, ушундай нерсени жөндөн көз жумуп коюшу бул акылга терс да, мындайча. Ал 100 миң кишинин укугуна көз жумуп коюу деген бул чындыгында абсурд нерсе. Ал жагынан алып карасак деле. Жакшы. Ошол жерден жана айтып өттүң, дээрлик 60-70% батирлер сатылып бүттү. Демек, болжолду бир 20 миңдей адам ал жерден үй алган. Ооба. Батир 20 миңдей батир сатылып кеткен. Ошол 20 миңдей батир алгандар келип силерден ызы чуу кылып, талап кылып же суроомоо ушундай немелер болдубу? Ушундай суу чыгып атат деппи? Суу чыгып атат дегени биз азыр булардын эми соц тармакта чыгарып аткандар ким болбосун, ошол биздин каникул күнү, дем алыш күндөрү чыгып атышат. 31 декабрдан бери. 31 декабрдан бери канчачы бизде азыр компания өзү дагы жумушчулар 12 январга чейин эс алган, сатуу бөлүмү 5 январдан баштап иштеп атат. Бул курулуш тармагындагы көпчүлүк 12 январга чейин эс алуу. Табигый эс алуу колдонуп атат. Бул мамлекет деңгээлде бүт эле жеке тармактын баардыгында эс алып аткан. Ошол кезде барып тарткан. Анан азыр чыгарып атат. Чыгарып аткандан бизде кайрылуулар болуп атат, бирок ашып кетсе ошол алгандардын 10% мен өтө ашыкча эсептегенде 10% кайрылды да. Кайрылды дегенде, кечиресиң сөзүңдү бөлүп атам, кайрылды дегенде кандай? Келип алып силер менен урушуп атабы же эле суроо менен кайрылып атышабы? Суроо менен биздин телефонго ар бир биздин саткан менеджерлердин кардарлары өздөрүнө сурап, бул эмне болгон деп тактоо иретинде кылып атышат. Анан мен ушул жерде суу чыгып кетти албайм дегендер азырынча байкала элек. Келишимди бузгандар боло элек, болуп деле калышы мүмкүн. Эми биз бул жерде эч кимди кыйнабайбыз. Бизде бул табигый көрүнүш. Биз себеби мындай көрүнүшкө мындай көнүп деле калганбыз. Себеби сөзсүз түрдө мынчалык чоң масштабтуу долбоор чыкканда аябай чоң элдин баарын ажиотаж кылды, талкуу кылды. Анан бул жерде сөзсүз мындай таштыктар да ыргытылат, мындайча айтканда. Буга себеби дал эле 2023 жылы биз Олокон турак жайындагы сатканда баштапкы төлөмү жок 3 миңдей квартираны бир жумада 10 күнгө чейин сатылган. Ал кезден кийин сатылып бүт калгандан кийин дагы ошол жер маселеси, жер кутка караштуу эмес экен, кутстрой жабылды, мамлекетке өтүп кетти, жердин ээси башка экен деп аябай ошондой кара пиар деп коем, мындайча айтканда аябай жамандоолор, провокациялар болгон. Ошондо да келип элдерге түшүндүрүү иштерин кылганбыз, бирок кайра ойлонуп квартираны артка кайтарып бергендер да болгон. Анда да бир ошол 10-15%-ын кайтарып бергендер болгон. Эми бул табигый көрүнүш, ойлонушат. Себеби биздики банк сыяктуу эмес, баягы кредит берген жокпуз. Биз кооператив эмес, кардарлардын эркине коебуз, кааласа келишимди бузат, акчаларын келишим бузса төлөгөн акчасын кайра кайтарып берип атабыз. Бул жерде биз эч кимди кыйнап, минтиң деген жери жок. Эгер жакпайт, ал жер суу экен, эртең батып кетем, андай-мындай деп ошондой жалгаларга ишенгендер болуп ойлонуп калган болсо, биз бир түшүндүрөбүз. Кайтарып берем десе, биз кайтарып кайра келишимди бузуп, акчасын кайтарып беребиз. Жана мен бир видеону көрүп калдым да. Азыр каникулга тарап кетти дебедимби? Курулушчулардын бар эс алууда табигый түрдө. Анан иштебей турган бир кранды тартыптыр. Анан чымчыктар, каргалар учуп жүрөт. Анан эч ким жок. Кудум эле суу чыгып кетип, токтоп калабыз деп туруп баш кармап отуруп калгандай бир көрүнүштү кадр менен бир берип коюптур да. Демек ал жерде курулушчулар эс алууга кеткен. Бүгүн канчасы болуп калды? Бүгүн 11-би? 10. Ал немесин бүтүрсө кайра келип иш процесси кайра болот. Бул суунун чыгышы биздин ошол жерде инженерлер дагы жооп берди. Аябай
так даана жооп беришти. Бул суунун чыгышы да ошол табигый көрүнүш. Биз ошол бир курулуштун бир этабы. Себеби ал жерде шаарда андан мурун жаан чачын болгон, саркындуу суулар чыкты. Биз казгандан кийин ошо биринчи казып, андан кийин дренаж системасын отургузат. Ошого суу сөзсүз чыгыш керек. Эми ошол сууну биз дренаж системаны орнотуп, сууну сарыктырып, кетирип, башка грунт, ал жерде башка грунт алып келет. Анан изоляция кылат. Бул процесс болот. Бул жер негизинде байке башка жерлерге курганга караганда бул курулуш негизинде татаалыраак. Татаалыраак туурабы Бекболот? Кошумча кетсем байке ошол курулуш негизи азыр айтып кеткениңиздей татаалыраак дедиңиз го. Ошол да негизи бул саздак жер болуп аткандан кийин ал жер дренаж системасы кошулуп атат биринчиден. Андан кийин ал жер ылайды эми. Ылайды дагы алмаштырыш керек деген дагы эмелери бар да. Грунт алмаштырып. Зданиянын астынын периметри катлаган казылган жердин грунтун алмаштырып, башка галечниковый жана шагыл таш аралашкан грунт алып келип коюп, өзүнчө эмелери бар да, ыкмалары бар да анычы. Демек жөнөкөй бир кургак жерге үй курганга караганда мындай ыкмадагы жерге үй куруу чыгашасы көбүрөөк. Дагы да кымбатыраак. Дагы да кымбатыраак. Дагы да эме да. Заманбап бир эмелерди, ыкмаларды талап кылат да. Ушул чыгым көбөйт дебедиңерби? Ошол батирлердин баасына таасир эттиби, этпедиби? Эми ооба буларды көзгө алып, эсептөөлөрдү жүргүзүп, атайын биздин финансылык отдел бар. Ошонун баардыгын өз наркына тууралап эме кылат да. Себеби арзан сатып атасыз, бул жерде 5 этаж болуп арзан чыгып атат деген болушу мүмкүн, бирок чындап келгенде буларга башка жерден кургандан дагы көрө. Мисалы, ошол мунун котлованын дагы да тереңирээк казып, бул айтканда башка шаардын башка жеринен ошондой туура талапка туура жооп берген грунт алып келип төгүп чыгышат. Ошол төгүп, аны таптап, ошол котловандан келип, ошол нолевой этажга чейин көбүрөөк процесс. Казып эле ишти баштай бербейт да бул жердечи. Анан ошол жерде техникалардын жана оор атайын техникалардын жүрүшү тоскоолдук болот. Мындайча айтканда ал жер баасы бир аз кымбат түшөт. Анан бул жерде негизи бизге айткан да, мисалы ошо Кут паркты куруп атканда делечи, бул жерге Москва сыяктуу деле 5 этаждан көп этаждарды курса деле болот. Бирок анын өзүнүн инженердик чечими бар, технологиясы бар. Свай кылыш керек. Анын ошого жараша анын өз наркы дагы кымбаттайт. Эми Бекболот, сага суроо, кечиресиң. Эмне үчүн буга чейин ошол зоналарга үйлөр курулбай келди? Эмне үчүн башка курулуш компаниялары ошол жака кадам таштабады? Бул суроонун жообу көбүнчө эмеден байланыштуу болсо керек. Мисалы, мамлекет кайсы жерге кандай эме кылыш керек чечип берет да. Госстрой бар, архитектура бар, генпланыбыз бар. Көбүнчө ушул нерседен көз каранды да. Ошо мамлекет уруксат берип атпайбы? Бычкан ылдый жагына, ошол саздак жерлерге, сулуу жерлерге. Муну толуктасамбы? Кечиресиз. Бул азыркы учурда бизден башкы архитектура, ошо шаар градостроительный архитектура бул жерде. Булардын баардыгы эми менин түшүнүгүм, маалыматым кыскача болсо да маалыматым бар, бирок ал жактан адис эмесмин. Азыркы учурда биз буга чейин бизде мурунку эски СССРден калган нормалар менен куруп келишкен. Ал нормаларда Бишкектин кээ бир аймактарында чектөөлөр болгон. Ошол эле ошо жибек жолдон ылдый курулуштарга, ошол эле ошо түштүк магистраль көчөсүнүн өйдө жактарына, жогору жактарына көп кабаттуу үйлөрдү куруш чектөө бар болчу. Түштүк ошол магистралдын өйдө жагында ысык атанын жаракасы деп айтылат, ысык разлом. Бул жактан канча метрге ошо магистраль көчөсүнө чейин СССР убагында эч кандай курулуш курулган эмес. Себеби чоң жарака бар деп. Бирок азыркы архитектура ошол түштүк магистралдын өйдө жагына дагы көп кабаттуу үйлөрдү, жада калса 16 этаж, даже 20-22 этаж, даже 40 этаж жада калса кала берсе, ошончолук этаждарды курганга уруксат беришти. Эмнеге? Аны атайын кайрадан ошол мурунку эски нормаларды кайрадан иштеп чыгышты.
Ошол эле шаардын түштүк жагына, ошол жактарга шаардын ичиндеги кургандан башка Технология. ооба, башка талап менен, башка норма менен, күчөтүлгөн норма менен куруп атышат. Одон айта турган болсок, шаардын ичинде курулган колдонулган арматурада караганда тияктагы өйдө жактагы көбүрөөк десек э. Ооба, ошонун баасы да кымбатыраак болот. Мына ошондой өзгөртүүлөрдү шаардын территориясына киргизди. Андан бери курулуш тармагынын инженериясында бир топ өнүктү, жаңычылыктар келди. Ошентип нормалар өзгөрттү. Азыркы учурда шаардын ген планы, башкы планы 2050-жылга чейин бекитилип атат. Шаардын аянты, жаңы эле карадым, 25700 гектарга кеңейтилди. Адашпасам ошол Алтай шаарчасы турган жер Бишкек шаарына кошулган. Бишкекке карайт, аэропорт, Бишкек шаарына карайт. Аэропортко чейин. Первомайский районго карайт. Анан ал жерлерди дагы кайсы жерлерге курсак болот изилдеп, атайын мамлекет заказ беришти. Биздин мэрияда градостроительный шаар куруу боюнча, ушул ген планды иштеп чыгуу боюнча 1 жылдан бери алек болуп атат. Менин билгенимче ошол заказ беришти. Заказ разработчик булар Санкт-Петербургда атайын ошондой шаар куруу боюнча институт бар экен, ошол жак иштеп чыкты. Ошолор менен ал институт көптөгөн шаарларда курулган, ген пландарын иштеп чыккан институт экен. Орусиялык мамлекеттик институт а? Ооба, Санкт-Петербургдун институту иштеп чыкты. Булар эми бул деген сөз институттун Санкт-Петербург шаарындагы шаар куруу боюнча илимий изилдөө институту деп айтылат. Проектно-архитекторский разработчик болуп калат да булар. Анан булар көптөгөн ошондой шаарлардын ген планын иштеп чыккан тажрыйбалуу. Эми муну мамлекет иштешип атат да, бул жерде биз мамлекеттик деңгээлдеги саясат. Буну азыркы учурда 25 декабрына буга чейин талкуу болду. Акыркы ошо шаардан сунуштарын берип, ачык түрдө сайтына жарыяланды жаңы ген план. Анан ушул январь ичи дагы акыркы кабинет министрлер кабинетинен акыркы кол коюлат деп мен сайтынан окудум. Ошол жерде мына биздин ошол эле Олокон магистраль, Олокондун жанында Бишкек Сити деп көп кабаттуу 16 этаждан жогору 20-22 этажга чейин, ошол эле бул ипподромдо курулуп аткан 40 этаждан жогору үйлөр, булардын баардыгы буга чейин биздин нормага туура келбейт болчу. Азыр жаңы норматив нормаларды иштеп чыгышып, аларга ар бир индивидуальный районуна жараша кандай куруш керек, кайсы чечимдер, кайсы технология менен куруш керек деген чечимдерди чыгарып чыкты. Ошолор менен курам десең, сага уруксат берет. Мына ошол сыяктуу шаардын ылдый тарабына дагы ошондой ным саздак жерге да курушту нормативдерин иштеп чыгышкан. Ошол инженериялык геологиялык изилдөөлөр жүргүзүү менен ошолордун чечими менен курсаң кура аласың. Демек буга чейин башка компаниялар курушкан жок, кадам аттаган жок. Биздин компания мына ушундай чоң проектти алып, буга чейин ошо Кут парк турак жайынан же Түндүк бир кичи микрорайон баштагандыктан буларда бир даража биздин компанияда тажрыйба бар, көзү жетти деп, ошон үчүн бул проектти дагы биз куруп атабыз. Ишеним арт. Ооба. Демек бул бир даража азыркы күндөгү шаардагы тыгын көйгөйү болсун, шаардагы ички миграциянын эсебинен калктын санынын өсүшүнүн негизиндеги ар кандай ыңгайсыздыктарды, түйшүктөрдү, мүшкүлдөрдү чечүү үчүн атайын мамлекеттик бир саясат экен. Ооба, шаардын кайсы азыр мисалы ушундай эле проектини мамлекеттик ипотека ошол немеге куруп атат. Новопокровка, ошол канттын бер жак башы, шаарга кире бериш жагында, ал жакта дагы билишимче 5 этаж үйлөрдөн 90 гектарга жакын жерге чоң проект курулуп атат. Ошондой эле система менен, дренажный система менен. Бирок ал мындай мамлекет элдерге азырынча сатыла элек. Ошон үчүн көбү ачык элек. Бул биздин жарыяланып аткан ген планда ошондой 5 кабаттуу үйлөрдү куруу деген ген планыбызда курулуш керек деген атайын зоналарга бөлүнгөн, уже белгиленип турат. Азыркы учурда бизге ошондой курбаш керек, 3 этаж куруш керек, аяка курулбаш керек деп айтып аткан ошол эле илимпоздорубуз, ошол эле билермандар негедир ошол ген планга, ошол институтка, ошол мэрияга караштуу шаар куруучу атайын департаменттерге кайрылышпайт. Сын пикирлерин айтышпайт, бул жерге курса болбойт, мындай тигиндей деп.
демек буга чейин алардын чечимдери менен бүт баардык жактан карап чыгып анан иш болуп атат. Азыр шаардын ушул бекитилген башкы ген план менен, башкы план менен 2050-жылга чейин эч ким өзгөртө албайт. Ошол жерде кандай көрсөтүлсө ошондой курабыз. Эки этаж турган жерге эки этаж курулат, андан ашык кура албайбыз дегендей да. Муну дагы эске ала кетсек болот. Жакшы, чоң рахмат. Бекболот, могу дренаждык система боюнча же инженердик жаңы бир ачылыштар боюнча дагы кандай немелер бар? Азыр бизде курулуш багытын көрүп атасыздар. Аябай тездик менен өнүп атат. Ошого жараша биздин элибиздагы курулушчулар деле десек болот. Ошого адаптация болуш керек да. Бат адаптация болуш керек. Себеби бат өнүгүп кетип атат да. Мисалга турган болсок, башында суроолор болгон, разлом экен, ар жак бер жак экен, жетирип болот деп курбаш керек. Бирок технологиянын өнүгүшү менен чечимдер кабыл алынып, курулуп кетип атат. Себеби доказательстволор бар да, далилдер бар. Япония мисалы ар дайым жетирип болуп турган жерге курду. 50 этаждан, 40 этаждан башнялар имараттарды куруп атат, мунараларды. Ошол эле Москваны алайлы, саз жерге куруп атат. Эгер биз мындай логический эле суроо да, аяга бияка карай берип чечим болбосо, анда вообще эле курбай коюш керек болуп калат да. Жер үйлөрдө эле Боз үйдө. Ооба, кечиресиң. Шаардын ортосунда эле азыр учурда кандай тыгын болуп атат, ошондой тыгын болуп эле. Эми буну чечиш маселе болуп, турак жайга муктаждык жылдан жылга көбөйүп атат. Ооба. Муну чечиш керек. Эми мамлекетте мунун чарасын көрүп атат да. Ооба, мисалы келечекте мисалы Кыргызстанда деле, Кыргызстандын аймагында 50 этаж, 60 этаж курулса, бул боло турган эле нерсе да. Демек, бул курулуш тармагындагы инженердик жаңылыктарды биз кабыл алышыбыз керек. Бул бир. Экинчиден, ошол эле кезде акыл жүгүрткөн адамга түшүнүктүү болот экен. Демек, мамлекет өзүнүн 100 миңдей элинин укугун тепсеп койбойт. Бул укуктук бир олуттуу бир мамлекет, бул чоң бир орган. Өзүнүн мыйзамы бар, өзүнүн атайын органдары бар, талаптары бар, көзөмөлү бар. Эгер Кудай сактасын чындап эле мыйзамга терс же болбосо инструкцияга карама каршы келген иштер болсо, бул мамлекет укургузун деп коет го. Чараларды колдонот, өзүнүн милдетин аткарат мыйзамдуу негизде, туурабы? Ушуну дагы унутпаш керек экен. Азыр жаңы инженердик ачылыштар боюнча айтып атсаң, ушул нерсе оюма келди да. 90-жылдары Кыргызстанга биринчи жолу автомат коробкалуу машиналар келген. 2 педалы бар. Дыга койсоң кете берет, тырга койсоң артка жүрөт. Ага чейин биз механикалык менен жүргөнбүз да. Ошондо көп аябай коркуп качышкан. Мунун болбойт экен. Бензин түгөсө эле жүрбөй калат турбайбы баягы. Бензин түгөнүп өчүп калып, аны түртүп кетүү нормалдуу көрүнүш болгон да. Түртүп албайт экен. Халастай коюп атып түртүп кетип калган. мунун бензин түгөндүү 4 дөңгөлөгү катып калат экен деп ошентип айтышкан да. Азыр дээрлик машиналардын жарымынан көбү эле автоматтык машина. Бул деле ушул сыяктуу бир жаңы неме болот го дейм. Ачылышта бир 5-10 жылдан кийин эл кадимгидей кабыл алып. Болгону бул жерден Кут курулуш компаниясынын дагы бир чоң эмгеги, кызматы болуп атыптыр. Ушул жаңылыкты элдерге тартуулап, аны элдерге үйрөтүп, кабыл алдыртып, нормалдуу бир көрүнүш экенин, илимий негизде, инженердик негизде жаңы бир ачылыш, жаңы бир кадам таштап атыптыр. Ошол мындайча айтканда, ошондой бир бул негизи бир чоң бир кадам, өсүү өнүгүү, кыйынчылык болуп атат. Себеби ушундай бир тоскоолдук, ушундай бир кыйынчылыкты ашып, ошол эле кезде ушундай кыйын салып атабыз, кыйын болуп атат. Бул жер только бүткөндөн кийин кымбат сатабыз же болбосо бөлүп төлөгөн азыраак же баштапкы төлөгөн көбүрөөк десе да болот эле да, көп акча кетип атат деп. Жок, ошого карабай ошол кыйынчылыктарды жеңип туруп, баштапкы төлөмүн жок 6 жылга чейин бөлүп берип атат. Бул аябай чоң мындай тобокелчилик, алдыга чоң бир кадам, элге болгон бир жардам да, мындайча айткандачы. Ошол эле кезде башка курулуш компанияларга дагы бир даража өзүнчө бир кадам таштаганга бир шык дем катары болуп аткан да. Балким ушул окуядан кийин дагы башка компаниялар ошол, мисалы жер көп да ошол тармакта, ошол аймактарда дагы бир жаңы шаарчалар курулат, шаардын демографиялык саясатын жеңилдетүү максатында дагы бир кадамдар ташталат. Ошол кезде кээ бир кечиресиз комментарийлерди окуп калып атабыз. Анда Алтайды башка жака көчүрсүн, андай мындай дегендечи. Эми бул Алтай башка жака көчкөндө да ошол эле тоо жак, ошол эле Байтык жакты алалы. Байтык жакта азыр жердин бир сотугу канча сом, канча миң доллар болуп атат. Ошол жерде куруп аткан чоң комплекстер куруп атышат, ошол 5 кабаттуу, 3 кабаттуу. Ошол комплекстердин баасын көрсө болот.
ошол 1,5 миңден 2,5 миң долларга чейин 1 чарчы метричи. Анан эми биз ошону кантип баштапкы төлөмү жок же айына ошо 30-40 миң же 50 миң төлөй турган кылып кантип бөлүп беребиз. Бул жагын да салыштырсак болот да. Демек биз дагы ошол капчыкка жараша, элдин капчыгына, элдин мүмкүнчүлүгүнө жараша туура түзүш үчүн мындай тобокелчиликтерди, мындай кадамдарды атташ керек болду да. Чоң рахмат. Азыркы учурда ошол бул кубандыра турган нерсе десек болот. Биздин Кыргызстандын инженерлери, прораб ушу эле ушул курулуш тармагында эмгектенип аткандар жаңы технологияларды колдонуусу, ошол замандын талабына ылайык курулуш имараттарды салуусу бул кубандырарлык нерсе да. Жаңы бир этапка өтүп атат десек дагы болот. Мисалы Кут компаниясы ошол жерге ылайыктап ушу жаңы технологияларды колдонуп, заманбап технология колдонуп салып атат. Бул эми жылыш десек болот, жакшы салым десек дагы болот. Себеби жаңы нерселер. Чоң рахмат. Акыркы суроо. Албетте көрөрмандар бул суроону сурагысы келип аткандыр. Ушул жерге кошулуп койсоңбу, кечесизби? Кошулуп койчу. Мен эле эмес, негизи мындай жалпы инженер байкелер бар, чоң кесипкөй адистер бар. Биздин досторубуз бар. Москвада иштеп келишти. Азыр деле мисалы 100гө жакын иштеп жүрүшөт Москвада, Россиянын территориясында. Баардыгы билишет. Алардан деле сурасаң ушул жоопту айтат да, ооба, курганда болот. Эгер чындап ошол кооптуу болгондо алар дагы өздөрүнүн пикирлерин айтып, бир видеолор тартыппы же бир эскертүү бериппи? Эме болмок да. Эми баягы мамлекет биринчиден андай жерге уруксат бербейт. Чындап кооптуу болсо, тиги айтылып аткандай болсо, мамлекет эме оюнчук көрбөйлү да. Баягы бизде ушул жаман бир адат салт бар да. Мамлекет мындай жеке кызыкчылык үчүн кылып салды дегенде бир тырнактардын ичинде стереотиптер бара эми талкууланып жок болоттур. Себеби азыр мурдагы убактарга караганда мыйзамдын күчү дагы да күчтөндү. Мыйзам дагы да көбүрөөк мурдага салыштырмалуу иштеп атат, чаралар көрүлүп атат. Мурдагыдай бир доорлор өттү деген бир стереотипти бир кабыл ала турган, ошого ынана турган, баш ийе турган бир убакыт келди окшойт. Дагы бир көрөрмандар балким ушуну сурагысы келип аткандыр. Сыймык. Алтай шаарчасынан азыр үй алам дегендер. Кайрылса болобу? Ооба, кайрылса болот. Анан бирок айта албайм, моундай тандап аласыз мындай депчи. Ошондой бошоп калгандар болуп калышы мүмкүн, бирок кепилдик бере албайбыз. Келип кайрылып ала берсе болот. Буюрса мындай шарттар менен бир эле 6 ай менен чектелип калбайт. Бул 6 ай болбосо мындан кийинки долбоорлорубузга кезекке турса болот. Дагы долбоорлор болот. Болот. Бирок мисалы Алтай шаарчасынан үй алам деген адам болсо, шарттар ошол эле шарт болобу же өзгөрөбү? Учурда азыр ошол эле шарт менен турат. Ошондо баштапкы төлөм жок? 6 жылга? 6 жылга. 2 жылдык таптı турганы 500 миң. Баштапкы төлөм 500 миң сом. Бул көз карандысыз бир бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү алабы баардыгына бирдей. Анан кардарларга айтарыбыз, ошо алгандарга камсанабаңыздар, тынчсызданбаңыздар. Буюрса биз иш жүзүндө көрсөтүлөт, ошол суулардын кантип кургатылгандыгы, кантип курулуп, кантип башталгандыгы ар бир этап сиздерге отчет катары жөнөтүлөт. Маалымат отчет катары жөнөтүп турабыз. Мындан камсанабаңыздар. Негизинде кардарлар жагынан мындайча айтканда риск деп коет. Тобокелчилик өтө аз. Себеби дээрлик 70% баштапкы төлөмү жок. Биринчи айына ашып кетсе 1 ай төлөштү, эң алды 2 ай төлөштү. Эң минималдуу төлөм бул жакта 30 миң, 33 миң сом. Ашып кетсе 66-70 миң сом төлөштү. Өтө коркпостон уланта берсин төлөмдөрүн. Буюрса биз ошол суулардын кантип кургап, кантип курулуштун башталып аткандыгын баардыгын маалымдап турабыз. Чоң рахмат. Сыймык, сага дагы Кот курулуш компаниясында ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Элдин турак жай маселесинин мамлекеттик ички демография саясатынын жакшы жүргүзүлүшүнө салым кошуп жүрө бергиле. Бекболот, сага да ийгилик каалайм. Жаңы курулуш жаатындагы, инженерия жаатындагы ачылыштарга бизди күбө кылып жүрө бересиң деп ишенем. Рахмат. Өз оюн, өз пикирин бөлүшүп бергениңе рахмат сиздерге дагы чакырганыңыздарга. Ушунчалык убакыт бөлүп, адис катары бул
биз сыяктуу мындай эми курулуш тармагында биз сабатсызбыз, караңгыбыз, биз сыяктуу адамдарга ошол дренаждык система болсун, жер кыртышынын нымдуулугу болсун, ошол жаатта маалымат берип бизди дагы да көзүбүздү ачып бергениң үчүн чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Урматтуу достор, биздин берүүбүз соңуна чыкты. Пикириңиздерди, сунушуңуздарды күтөбүз. Бизден алыстабаңыздар жана ушул сыяктуу баалуу акыйкаттарды башкаларга дагы жетсин десеңиз бөлүшүп коюңуздар. Кийинки чыгарылышыбызда көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум.